Muhammed ibn Sirin деген алым болған. Muhammed ibn Sirin түшінде кичинекей кезінде атасы сахабалардан Али радиаллаху анхудан бекен баласына Muhammed ibn Сиринге бата алып берген. Я Али, ноғы менің балам деген Muhammed ibn Сирин. Ушыға бір бата бер деген, атасы Сирин болған. Али радиаллаху анху бата берген. Ошоның батасы менен Muhammed ibn Сирин деген алым болған. Түш жорыған, түш. Bir adam gelirken, bir bala gelirken, ya ustaz, damla, men tüşümde altından bolğon taç giyip atamın, şu tüşümde bir jor ver deydi. Degende Muhammed ibn Sirin ayta degen. Senin deydi eken, o alısta жүрген bir ataң бар eкен. Gökten beri karabайды ekensin, barbaydı ekensin, kavar albaydı ekensin, tuura o degende tuura degen eken. Ataңды барып карагының кызматын кылгының Аллахым сага түшүңдөгү алтын тажды бейиште кийгизет деген экен. Түш жорыган адам болгон. 13 жашында түш көрөт экен. Түшүндө Юсуф пайгамбарды көрөт экен. Юсуф пайгамбар ким болгон? Сулуу болгон. Экинчи пайгамбар болгон. Үчүнчү падыша болгон. Төртүнчү түш жорыган пайгамбар болгон. Юсуф пайгамбарды түшүндө көрөт экен. Юсуф пайгамбар Muhammed ibn Сиринге бала оозун ачып туруп оозума карагын деген экен. Дегенде оозуна караганда эмнени көрдүң дегенде тилиңди көрдүм деген экен. Дегенде дагы оозун чоңураак ачып эми кара деген. Экинчи жолу карап эмнени көрдүң дегенде тамагыңды кекилтекти көрдүм деген. Дегенде үчүнчү жолу чоңураак оозун ачып бала оозума кара дейт экен. Дегенде карайт экен. Эмнени көрдүң дегенде сенин ичиңдеги пакиза болгон таза жүрөгүңдү көрдүм дегенде Юсуф алейхиссалам түшүндө Muhammed ibn Сиринге эмне деген? Эй бала, ордундан тур дагы бүгүндөн баштап адамдардын түшүн жоругунун Аллахым сага бул нерсени берди деген экен. Түш жоруган. Muhammed ibn Сирин туғандар саудагер болгон экен, бай болгон экен, миллиардер болгон экен. Bir күнү өтө чоң bir байдан барып чоң bir акча алат экен да. $500,000 жакын акча алат экен. Асал, бал бар го асал. Асалды сатып аламын дагы асал сатамын деп бирөөдөн чоң акча алат экен да. Асалды сатып алат экен. Флягалар бар го бай 20 литрлик. Ал учурда жыгачтан жасалган да. Флягаларга салып көптөгөн тонналаган асалдарды алып келип складына коёт экен. Кызматкерлер карап жүрсө баягы флягалардын ичине, идиштердин ичинде асал бар, асал. Ичине bir чычкан түшөт экен дагы өлүп калат экен, чычкан. Бизде фикх боюнча эгерде чычкан коюу нерсеге түшүп өлүп калса дейт, адамдын көңүлү толо турганча кылып чоңураак жерди алып таштап туруп калганын колдонсо боло берет дейт. Бирок суюк нерсеге түшүп кала турган болсо анын бардыгын төгүш керек дейт. Асал бул суюк нерселерден. Башка риваяттарда май алып саткан дейт, май. Майга түшүп калган дейт, чычкан өлүп калган дейт да. Кийин баягы чычканды кызматкерлери өлүп чычканды алып ыргытат дагы, баягы оозун жаап коёт дагы. Көп да флягалар, көп да идиш. Кайсыл идишке түшкөнүн бардыгы эстен чыгарып коёт. Таппай калышат да. Muhammed ibn Сиринге барып айтат, таксыр дейт, bir идиштин ичине чычкан түшүп калды. Өлүп калган экен, алып ыргытып койдук. Бирок ошол идиш кайсыл идиш экенин таппай калдык. Идиш көп. Дейт экен. Төгүш керек эле да баягынча эмне болду, аралашып кетти да. Эми аны билбейт да, эми чекеде сата турган болсо баягы нажас болуп калган май, асал кайсыл бир мусулмандын үйүнө барат, тамагына түшөбү, арам болуп калабы? Бул киши ага жол береби, бербейби? Бул жол бербейт да, бул киши бул таква да булчу. Бул акчаны жакшы көрбейт да булчу. Muhammed ibn Сирин. Не кылат билесиңер туугандар? Muhammed ibn Сирин туугандар. Bir flag üçün, bir idiş üçün, 20 kilogram idiş üçün tapпай калгандык üçün $500,000 асалдын бардыгын төктүргөн экен. Майдын бардыгын төктүрүп берген экен. Bir musulmandын тамагына арам киргенден көрө деген экен, мен банкрот болуп кала берейин деген экен. Төктүрүп берген экен. Биз атайлап кошуп сатабыз го. Сакал нерден? Помидорун алып Бишкекке барып ачсаң ичи толо көк. Жалганбы? Туура. Пайгамбар алейхиссалам базарга барып бирөө будай сатып аттыр да. Будайга мындай кылып колун салган экен, ортосу ным экен да. Бул неге ным дептир да. Десе баягы адам, я Расулалла, бая жамгыр жаады го. Суу болуп калды бети. Анан секин мындай кылып ичине түшүрүп койдум дегенде, Пайгамбар алейхиссалату вассалам сууну суудай саткын деген экен.
Чыгарып кой үстүнө. Будайыңдын суу экендигин ала турган адам көрсүн деген да. Суу будайды акчасына ылайык сат деп атат. Бекитпе аны, арам кылба деп атат. Неге? Себеби пайгамбар алейхиссалам айтат, чыныгы дейт, чыныгы. Мусулман адам неге соода кылат десе? Баарыбыз мусулманбыз да, туурабы? Неге соода кыласың деп сенден сураса, же менден сураса, мен айтам акча үчүн дейм, туурабы? Акча табыш керек. Десе уламалар жок дейт. Чыныгы мусулман адамдын дейт соода кылыштан биринчи максаты эмне десе, соодадагы Алланын өкүмдөрүн аткарыш дейт. Акча экинчи маселе экен. Соодадагы Алланын өкүмдөрүн аткарсаң бул ибадат экен. Ибадат кылам мен дейт экен соода менен. Мухаммад ибн Сирин баягыдын бардыгын төктүрүп берген экен туугандар. Банкрот болгон экен. Акчасын төлөй албастан камалып кеткен экен. Камакта жатса, жанында отурган бирөө тийишет экен де, таксыр сен бай элең, эмне болду сага кедей болуп калдың десе, Аллахым дейт экен, мындан 40 жыл мурун айткан бир сөзүмдүн жазасын мага бүгүн берди деген экен. Камакка отуруп калышымды, кедей болуп калышымды мен 40 жыл күттүм деген экен Мухаммад ибн Сирин. 40 жыл мурун эмне болгон десе, 40 жыл мурун бир кедей болгон мусулманга карап, эй кедей сен кедейсиң деп айтканмын дейт да. Ошол сөзүм дейт, ошол сөзүмдүн жазасын Аллахымдаки 40 жылдан кийин мага берди, мен да кедей болдум деген экен. Туугандар, чыныгы мусулмандын акыбалы сыфаты мына ушундай болот. Чыныгы момун адам мына ушундай болот туугандар.